Бизге дагы бир комментарий келиптир. Тажрыйбалуу доктурлар, врачтар дайым эле айтып келет, жатардын астында жеңилирээк тамактангандан кийин 2 сааттан кийин жат деп. Аябай жакшы комментарий. Ушул комментарийге жооп берип кетейин. Мен бирөөгө таңуулабайм. Мен болгону гана, мен дагы ошондой окугам, ошондой билим алгам. Ошол силер билген нерселерди тынбай кабарлап келген, ачкачылык, диета, туура тамактануу деген нерселер бар. Бирок туура тамактануу ар бир улуттун өзүнүн тамагы гана туура тамактануу болуп эсептелет. Ошого биз көңүл бурсак, муну дайым эле айтып келемин. Андан сырткары эч кимге таңуулабайм. Өзүңөр анализ жүргүзгүлө. Өзүңөргө кайсыл туура көрсөңөр, ошол туура. Мисалы үчүн жатып биздин күн түн кылып бекерден бекер уйку ойго кылып жараткан жок. Сенин ар бир ойгонушуң, ар бир туулушуң. Ошол күнкү сенин жашооң. Сен кайрадан эртең менен турганда кайра төрөлдүң. Кечинде жатканда кайрадан биз аракка жакындайбыз. Жанагы сон ближе смерти деп коет го. Ошондой эле уйкудагы учур бизге бекер берилген эмес. Бул уктаганда эртең мененки жумушка бизди даярдоо болуп эсептелет. Аны эмне менен даярдайт? Эмне менен бизди эртеңки жумушка алып келет? Биздин жеп ичкен тамагыбыз аркылуу. Кечинде дене эртеңки жумушка даярдоо. Эгерде азыгың болсо ичиңде, ал сенин керексиз клеткаларың өлөт, анын ордуна жаңы клеткаларды алып барып жумушка даярдайт. Ошон үчүн биз тоюп жатышыбыз керек. Курсак тойду, укташыбыз керек. Колу бут менен ичеги карын эч качан чогуу иштебейт. Эгерде сен уктаганда тамакты сиңире албай, жегенден кийин жата албасаң, анда сенин организмиңде нарушение бар. Сен сөзсүз түрдө адиске кайрылып, диафрагманы бошотуп, ички органдарды бошотуп, ошондой эле ички орган жөнөтө турган, кан менен алып бара турган денени калыбына келтиришиң керек. Сөзсүз түрдө канаттуу куш дагы, жаныбар дагы бардыгы тойгондон кийин уктайт. Бул табияттан берилген нерсе. Дагы суроолоруңуздар болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздин суроолоруңузга дагы жооп бергенге аракет кылам. YouTube каналыбызга кирсеңиздер, YouTube каналда биз узагыраак убакытка көбүрөөк кылып, ошол эмне үчүн тоюп жатканда кандай болот, ачка жатканда кандай болот, ошол боюнча маалыматтарды жүктөгөнбүз.